Cuma günü namazdan ilk günü duak sırasam sıramız. Yoldaşım Akşehir'e hiç oydan beri yapacak. Hemen diyeyim ben kamarım yapalım. Hiç oydan beri zombuluklarla gözüm yaşım sıyılmayıp ailemsizden geri oturam. Hiç kalamıyorum. Ama yerim kovan yok. Arkasından geri oturamıyorum. Şimdi oşo bizge жашат мусулмандар бар. Эмне биз намаз окуган үчүнбү? Кудайыбыз Аллах үчүн. Китебибиз Кур'ан Карим. Assalamu alaikum, hurmatli shu xalaqjur, eljur. Men Sattarova Shahsana bo'lum, аты жөнүм. Men o'sha Soqoq rayonining Shopaqa ko'chasining 23-uyida vaqtli yashayman. Qirg'iz elim. Men Qadirova Xanzada Shermatova. Men Ahmadbek qizi Zubayda. Men Xudoybergenova Aynura. Men Sadirbay qizi Jamol. Men Asakeva Kazal Eshebayevna. Men Jumayeva Suyimxon Shamatovna. 14 dekabr kuni Tangqama o'sha militsiya xizmatkorlari kelib o'zlarini tanishtirishib 2017 жылдын 2-майында мен жашап жаткан Восток 5 Кичи районунун 2-үйүнүн 71-батирине кечки саат 8 чамасында 10-бөлүмдүн кызматкерлери 2016 жылы 21 сентябрь күнү 6:30 чамасында биздин үйгө 10 чакты кызматкерлери басып келишти. 2017 жылы 15 март günü tangkı saat 7:30'da Alamedin rayonunun militsiya xizmatkerleri үйгө кирип келишти. Биздин үйүбүзгө 15 март күнү күч органдары мыйзамды бузуп, дарбазабыздан ашып, эшигибизди бузуп кирип келиштеле. Воротаны ачып кирип, биздин үйүбүзгө кирип келишти. Воротадан бери киришти да. Мисалы, эмне келдиңер, кимсиңерселер десем, бир актай кагазды көрсөттү. Мен ал эмне экенин түшүнбөй калдым, такыр. Видео камералар менен прямо как будто бул үйдө бир чоң преступление болгон сыяктуу эле, биздин үйүбүздү ушинтип эле бир 10 чакты киши кирип келишти да. Алардан биздин келдиңер деп суразак, алар бизге актай болгон баракчаны көрсөттү. Алар ал баракчада соттун берген санкциясы экен. Алар актай баракта соттун токтому менен үйдүн тинтүүгө келдик деп жол беришти. Анын ичинен соттун токтомун карасам, Ж.А. Аттокуров деген соттун токтому бар эле. Ал токтом мыйзамга туура келбеген иштерди үйгө алып келип тинтүүгө уруксат деп келишти. Ал токтомдо 2017 жылы 8 февраль күнү жазылган токтом эле. Ал 15 март күнгөчө канча убакытта өтүп кеткен токтом менен үйдү тинтүүгө мыйзамга туура келбеген ишти аракеттерди кылышты. Алар обыск жүргүзгөндөн кийин жөн кетпестен менин 3 баламды мени кордоп, уруп кетиштеле. Чындыкты телефонун чыгарып сүйлөшөйүн дегенде колумдан телефонун жууп алышты. Ошол үйдөгү личный нерселердин дагы, акчаларымды дагы, документим, паспортума чейин булар мени зордо ошентип тартып алып кетишти. Ал жерде ар кимиси киришип алып, мага ар нерсе сөз айтышып, мага ушул өтө жаман сөздөрдү айтышты, кыйналдым. Каматуу үчүн аракеттер 2010 жылдан бери болуп келген. Алар биздин үйүбүздүн гаражына бир канча жолу подставаларды кылышкан, китептерди жана барактарды таштап кетишкен. Үйгө алган убакта үйдөн мен үйрөнүп жаткан, окуп жаткан исламий хадистерди, китептерди таап алышты. Ошол китептерди алышып, алар алып кетишкен. Кийин алар аны жанагы экспертизага жиберебиз дешкен. Кечки саат 8-ден баштап 10-дорго чейин балдардын ыйлаганына карабастан үйдүн ар кайсы бурчтарын, балконду, кухняны баардык жак эч бир жерин калтырбай тинтүү жүргүзүштү. Тинтүү убагында табылган ар бир эле мусулмандын үйүндө болгон сахаба аялдардын жашоосу деген китебин, жана араб тилин үйрөнүү китептерин, мектеп убагында окуп жүргөн араб тилди слова тетрадьтарын, ошолордун баарын чогултуп, жана кесибим фармацевт болгондуктан дары дармектердин ксерокопиядан чыгарылган көчүрмөлөрүн баарын чогултушуп, жана CD дисктерди, балдарым жана жолдошум көргөн эле кино, мультфильм дисктерди 40 штук деп эсептеп, жана мен алардан постановлениянын көчүрмөсүн сурасам, бизде оригиналынан бирөө эле, көчүрмөсүн эртең бизге жолугуп ала аласың деп, анын көчүрмөсүн да бербей кетип калышты. Менин мамам Асаналиева Назира Шакуйновнаны адилетсиздик соттошту. Эмне үчүн десе, бир
деп барак үчүн эле аны соттоп салышты. Адилетсиз соттошту. 5 март 2016-жылы мен ушу үйгө 4-5 машина менен басып келгенде мен үйдө болчумун. Билдим кичинекей балдар эмес, мен абдан чочуп кеттим, эмне болуп кетти деп. Мен тура салып карасам, 4-5 машина менен бастырып келишип, колдо турушту. Балдар чочуп турушуп, ыйлашып, даже ирип калышты. Ошондо үйдү тинтип жүрүштү. Анан билбейбиз, бир киши эки жакта эле басып жүргөн. Ушул китепти ушул мени китепти калтырып койду го. Сотто ал деген китеп бизге тиешелүү, даже далилдеген жок. Далилдеп берген жок. Аны ал далилдеген жок. Ошондуктан ага карабастан да мага соттоп салышты.